Өзің менен аттуу видео композициядан соң кайрадан студиядан амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Албетте, айымдардын жашоосунда мырзалардын ролу өтө зор. Ошол себептерден айымдар деп жүрөгүбүздү какканыбыз менен мырзаларсыз толугу менен бактылуу боло албайбыз. Анда эмесе, мына ушул клиптагы сиздерге кененирээк айтып өтө окшойт. Каарманым тууралуу кеп кыла турган болсом, ырчы, аткаруучу, өзгөчө ар дайым позитивдүү жүргөн айым Баян Сыдыкова бүгүн бизде конокто. Кол чабуулар болсун. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Майрамыңыз менен. Кызыл гүлдү ачылып, образыңыз мыкты келиптир. Келин сиздин ордуңузду көрсөтөйүн дагы, өзүмдүн ордун алып, анан сизге алгачкы эле суроомду берейин. Кандай келип алдыңыз жазында? Абдан жакшы. Жаз кандай келди сизге? Быйылкы жаз. Аябай жакшы, көңүлдүү, маанай. Сонун. 8 марттан кийин кичине мындай эфирге даяр эмес болуп, эркелеп аткан жоксузбу? Жок, эфирге даярданып, бүгүн барып чачымды кырып туруп. Бүгүндөн акырын каникулдан кийин кичине ачыла баштадык. Каникулда эс алуу кандай болду? Каникулда жакшы. Тияк-бияка барып эс алып келдим. Жакшы. Баян айымдын стили өзүнчө бир керемет. Анткени ар дайым чачыңызды мына ушул кыска алып жүрөсүз, болбосо эне деген статусуңуз бар. Анан баягы мен угушумча сизди чыгармачылыгыңызда колдогон инсан бул сиздин кайненеңиз да. Анан сурайын дегеним ушундай чач менен кайненеңизге кандай жүгүнөсүз деп сурайын деп атам. Эми менин кайненем азыркы замандын современная деп коёбуз. Заманбап кайнене. Анан чыгармачылыкта эми ушундай өзгөрүүлөр болуп туруш керек экен да. Чачым узун да кылып көрдүм, жарашпады. Анан алып да көрдүм, анан ушул чач менен токтоп ушундай жүрөм азыр. Жагат өзүңүзгө? Жагат абдан. Бизге дагы аябай жакты. Анан негизи эле жазында баягы гүлдөр ачылып, жер жүзүнө бир жаңы дем күч алынгандай сезилет. Сизге дагы ошол энергия, ошол энергия сизге бардыбы же барган жокпу же дагы деле кыштан чыга албай жатасызбы? Дагы деле кичине мындай кыштан чыга албагандай бир эмеде жүрөм, бирок аракет кылам ушул кыштан чыгып бир жазды кучак жайып тосуп алганга. Жакшы. Анан негизи эле соңку учурда кандай чыгармачылыкта жаңылыктар болуп жатат, жаңы чыгармаларды жазып жатасызбы, элди кантип таң калтайын деп атасыз? Эми Кудай буйруса, ушул айткандай эле каникулдан кичине эс алып, эми жаңы жазылган ырларымдын үстүнөн иштеп эми баштадым. Буйруса кыргыз элиме тартуулайын деген ниетим бар. Ниетиңиз бар. Жакшы. Аны менен биргеликте эле бизге дагы эми сахнадагы Баян бардыгына маалым, кандай Баян шаңдуу, ар дайым жүзүнөн күлкү кетпеген, мындай кайгырбачудай сезилет да. Албетте ушинтип жүрөм да, анан бияктан барып мындай жүрөгүм ооруп туруп, мындай көп нерсени кабыл алам да. Бирок сезимтал көрүнөсүз, аябай мындай сизге айтылган, сиздин дарегиңизге айтылган сындарды жүрөктөн өткөрүп, мындай ыйлак сезилесиз, ошондойсузбу? Ошондоймун, ыйлакмын. Бирдемке болсо эле мындай укканда дагы кой бербейм да, ойлонуп отуруп кечке ыйлап анан кайра бани, ойгон. Өзүмдү ушинтип алдап анан өзүңүздү демек бани деп эркелете турбайсызбы? Бани дейм. Мен дагы мындай ушул мүнөттөрдөн кийин өзүмдү эркелеткен атта болбасам, өзүмдү эмне деп эркелетсем болду экен көрөрманым? Айзи деп болсам болот экен да, Айза деп азаматсыз. Анан негизи эле баягы өзүңүз баягы эне катары, келин катары, анан ырчы катары көп кесипти аркалап жүрүп кантип жетишесиз? Чыгармачылыкта баягы концерттерге кантип убакыт табасыз? Эми мен өзүмө сөз бергем да, келинмин үйдө, кичүү келинмин да. Анан мен баарына жетишишим керек. Үй жыйнаганга да, тамак жасаганга да, балама да көңүл буруш керек. Жолдошума, кайненеме, ата-энеме, бир туугандарыма дегенде. Кайненеңиздин бир туугандарына келген конокторго. Албетте бардыгына. Бат-баттан даярдап, мама мен кете берейин деп мама даярдап берип койгон болду, анан өзүм жумушума үлгүрөм. Жакшы экен. Ушул эфирден пайдаланып анда сиздин кайненеңизге, апаңызга ыраазычылык билдирип койсок экен, Апаңыз көрүп атабы азыр бизди? Албетте көрүп атат. Көрүңүз мени деп кеткен. Өзүмдүн ата-энем да көрүп атат, мамам да көрүп атат. Апаңыздын аты ким? Атын айткан болбойт. Ошо сынап көрөйүн дегенмин да мен. Кыргызда негизи кайненесинин атын айтпайт деп коет. Анан албетте сиз дагы кыргыздын салтын баса белгилеген келин экенсиз да анда. Албетте. Жакшы. Мен папам ушундай тарбиялаган, монтип.
мондай кыз бол, тиндей кыз бол депчи. Анан ушундай кайнененин келини болдум да кой. Жакшы, атаңыз туура эле тарбиялап берген экен, анан атаңыздын тарбиясы көрүнүп турат, ушундай эркек мүнөз бардык нерсени ордуна койгон, тарс-турс деп эле жакса жакты, жакпаса жакпады деп айтып таштайт экенсиз. Ушул мүнөздөн кээде мындай сизге терс жагы тийип калышы ыктымалбы? Тийип калган күндөр болгон. Ойлонбой көп нерсени сүйлөп алат экенсиң. Мындай сүйлөйсүң, бирок аягында кайра келип буягыңа тийгенде анан баани эмнеге айттым деп дейсиң да. Ушундай көп болгон мындай учурлар, мындай буяк бул жагым менен айтпайм, бирок жаман ой менен ойлобостон мындай айтып аласың, бирок кайра өзүңө келип тийген аябагандай жаман экен да. Жакшы, ардактуу көрөрманым, эгерде сиз дагы биздин катарыбызга толуктайм дей турган болсоңуз, экранда турган номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Анткени мүмкүн сиздин биздин коногубузга болгон суроолоруңуз болсо, же калуу тилектериңиз болсо, биз ар дайым күтөбүз. Биз түз эфирдебиз, сиз менен бизди байланыштырып турган бул түз эфир экендигин, көпүрө экендигин дагы айтып койбосок болбос. Андан тышкары, негизи эле чыгармачылыкта көп дуэт менен, группа менен ырдап ар тармактуу бир пландарды жасап келе жатасыз. Алдыңкы күндөрдө дагы кимдер менен дуэт турат? Бир гана Кыргызстанда эмес, Казакстандан дагы Гүлмира Эзбасханова деген айым менен дуэт жаздыңыздар, кыргыз-казак достугу жөнүндө. Андан тышкары концерт дагы бердиңиздер. Дагы кандай пландар бар? Эми Өзбекстандан дагы бир өнөр пост менен биргеликтер жасайын деп атасызбы, же Италияданбы, же кайсы мамлекеттен? Эми Кудай буйруса, алдыдагы планымда өзүм ырдай турган план, чоң план түзүп атам, Кудай буйруса. Эми дуэттер уже бүттү го деп ойлойм. Бирок мен өзүмдүн бир бала чагымда ойлонуп жүргөн Гүлнур Сатылганова биздин эжекебиз менен ырдагым келет. Жакшы. Ушундай бир сунуш кылсамбы деп жүрөм. Жакшы. Сунушуңузду мен ойлойм четке какпайт болуш керек. Эгерде азыр учурдан пайдаланып темирди ысыгында чап деп коет го. Темирди ысыгында чаап туруп, Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз сахнасынын примадоннасы Гүлнур Сатылганова айым көрүп турса, Баян Сыдыкова сиз менен чогуу дуэт ыр жазгысы келет экен деп кайрылып өтөлү. Ал ырдын тематикасы кандай болуш керек? Эми мындай элге жакшылык каалагым келет. Мындай позитив ыр жаздыргым. Күнүлүк жаша деп, жыргап жаша дегендей эле. Жакшы. Ырдын көбүнчө кайсыл бөлүгүнө көңүл бурасыз? Оонунабы же сөзүнө? Мен көбүнчө сөзүнө басым жасайм да. Мындай сөзү жакса, ырдайм да. Анан байкелериме жөнөтөм. Мен байкелерим Ислам Макматов, Сардар Туркменов, а кишилер менен кеңеш алам. Кандай болуптур, бирок алар айтат, анан кайра эле өзүмдүкүн кылып алам да. Алардан ооба, макул байке деп коем дагы. Бирок жакшы кеңештерин берет. Жакшы. Бул мүнөзүңүздү дагы кээ бир көрөрмандарыбыз алып алчуда экен. Анткени баягы кеңеш сурап атканда, жакпай бул жер мындай болуп калды десе, сынып калган адамдар көп эмеспи? Сиз сынбай эле өзүңүздүкүндө жасап коюп жыргап жиберет турбайсызбы? Өзүмдүкүн жасайм. Жакшы. Анан чыгармачылыкта баягы сизди Баян Сыдыкова кылган эң бир салым кошкон инсан ким деп баса белгилеп кетет элеңиз? Эми биринчиден мени жарык дүйнөгө алып келген ата-энем, андан кийин ата-энем менин жолдошума берди, анан мамам менен. Эми мен кайнене деп дагы айта албайм ал кишиничи. Мени бардык жерден колдойт. Бардык тараптан мен ыйласам кошо ыйлайт. Депрессия болсом кошо депрессия болот. Анан менин жолдошум менен кайненем ушул чыгармачылыкка басым жасап, менин ырларымды жаздырып, колдоп, коштоп, бардык жерден бар жумушуңду кыл балам, тиягыңа бар жетиш деп мага ушундай жол ачып турат да. Эгерде отур деп койсо, мен отурат элем да. Отур балам. Чын эле отура алат белеңиз үйдө? Отура албайм да. Отура албайм. Бирок отура алам деп айтып койду, бул дагы жүрөктүн бир изги сезимдери болсо керек. Анан менин сүйүктүүмдүн апасы, демек менин сүйүктүү апам дейт го, ошол девиз менен жашайт экенсиз. Анан азыркы учурдагы жаздырып жаткан чыгармаларыңыздын темасы кандай болуп жатат? Азыркы учурда казак тилинде ыр жаздырып атам. Менин өзүмдүн мамам казак кызы. Мен казактын жээнемин деп койбойм. Анан ошо бир башкача кылып ыр жаздырып, ошо казак тилинде ырдап көрөйүн деп атам, аракет кылып. Анан өзүбүздүн кыргызча бул адамзатка арналган бир жакшы ырым бар, Адамзат деген чыгарманы
Эми буйруса сизди бир гана кыргыз эстрадасынан эмес, буйруса деп туруп казак эстрадасынан дагы көрүп калсак мүмкүн экен да. Кудай буйруса, Кудайым жардам берип, жолумду ачса. Жакшы, анан эми ошол чыгармадан кичине бир үзүндү суранып кетсем болобу? Казакча өлең уксак болому? Албетте. Кыймайтын жан экенсиң, жат уяга. Калдым ау кез келдиң гой, капиядан ширкин. Мөп-мөлөтөр жанарың ай, жаз дидар жамалың ай. Калдым ау тил ката алмай, карагым ай. Касыңа бара алмадым, сездің ба жан арманым, еріксіз қалқым саған ән арынадым деген биздин казак элинин кыргызга дагы өтө популярдуу ырлар. Мен да билет экенмин нотасын. Жакшы көргөн ырлардын бири, анткени биз өзү талас жергесинин кызы болгондуктан Казакстан менен чектеш жашаганда көпчүлүк атамдын достору ушул Казакстандан болчу, келип бизге ырдап атканда ушул чыгармаларды көп аткарып берчү. Ошол себептен ооба, жакшы көргөн, жүрөктөн орун алган ырлардын бири экен. Бул ырды жаздырып жатам дегенде баягы казак туугандарыңызга уктурдуңузбу, айттыңызбы, аларга сюрприз кылайын деп атасызбы же? Жок, эми бул элдик ыр болгондон кийин кимден уруксатты деле сураганды деле билбейсиң да. Анан мен өзүм жаңылатып, аранжировкасын жаңы кылып, элге тартуулагым келип турат. Анан албетте бул ырды кандай деген Казакстандын эл артисттери, мыкты өнөр адамдар аткарган да. Анан сиз аткарганда мындай жоопкерчиликти, кичине коркунучту сезген жоксузбу деп турам. Сезип атам. Кайсыл жерин туура эмес ырдап коем деп мындай коркунуч сезим болот экен албетте. Ойлоносуң да туура ырдаймбы же туура эмес ырдап каламбы деп. Ушул Казакстандан эмелерин карап, текстин да жакшы карап, сөзүн да жакшы жеткиргенге аракет кылам деп ойлоп атам. Жакшы, буйруса тилектин баардыгы орундалат эгерде чын жүрөктөн орун алса дейт. Биз ойлонобуз, биз ишенебиз сизге. Бул чыгармадагы өзүнүн угармандарын табат болуш керек. Андан тышкары соңку учурдагы баягы сиздин ар бир костюмуңузду сөзсүз эле магазинге чуркап барып алып алган костюм эмес, сөзсүз ар бир костюмуңузга, образыңызга мындай кылдаттык менен мамиле кылганыңызды байкайбыз да. Анан образдарды өзүңүз стилист менен иштейсизби? Ооба, мен кийимдеримди эми элде жок Айнора деген биздин дизайнер кызыбыз тигип берет. Анан мен чачымды көрүп алып, өзү мага образ жасап берет. Мисалы, мындай ар бир образды тиктирип жаткан учурда сизде мындай сунуштар болобу? Мындай сунуш бул жери мындай кылып койсоңор, тиги жагын тигиндей кылып койсоңор. Мен өзүм башкача сунуш кылам, алар мага дагы кошумчалайт. Анан ушинтип бир ушундай жакшы бир костюм коллаборация кылып туруп анан кийин сонун костюм жасап коет турбайсыздарбы? Бүгүнкү костюмуңуздагы сиздин өңүңүздү, көркүңүздү ачып тургандыгын баса белгилеп кетсек болот. Жаз менен кошо баягы кызыл гүлдөй ачылып үстүндөгү мончоктору дагы өзгөчө көрүп берип турган учуру. Рахмат. Жашоодо комплимент укканды жакшы көрөсүзбү же комплимент көбүрөөк айтасызбы? Мен комплимент көбүрөөк айтам. Мага комплимент айтса мен уялган эмем, сезимим бар да бир мындай ооба рахмат деп ушундай бир бала кыял мүнөзүм дагы эле кете элек десем жаңылбайм, эми тегерегимдегилер билет го. Жакшы. Ал эми бүгүнкү кечебизде сиз өзгөчө бир дуэтти даярдап келген экенсиз, Ал дуэт ким менен болот? Кантип жазылып калды эле бул дуэт жөнүндө айта кетсеңиз? Бул дуэт менин байкем, чүйдүн уулу, менин өзүмдүн байкем Сардар Туркменов байкем менен агам менен ырдагам. Сөзүн Бактыгүл Сейитбекова эжекем жазып берген, обонун Мирлан Абдыраев чыгарып, сүйүүдө дайым жаз болсо деген дуэт жаздырдык эле. Жакшы. Мына ошол дуэтке чейин караңызчы, убакыт аз экен. Бүгүн 1 саатты 2 коногубузга бөлүп бердик эле, ошол себептерден сизди мына ушул кереметтүү күндө көрүп турганыбызга кубанычтабыз деп соңку коштошуучу сөздөрүңүзгө кезек берелиби? Макул. Кыргыз элиме бардыгыңыздарга жакшылык каалайм. Кечеки айымдардан өтүп кеткен байрамыңыздар менен чын дилимен куттуктайм. Бар болуңуздар. Дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Аман бололук, бар бололук. Сиздерге болсо чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ар дайым күлүп жайнап эле жүзүңүздөн күлкү кетпей, чыгармачылыгыңыз өркүндөп өсүп, бир гана Казакстан эмес, Орто Азияны багынткан айым болуңуз.